Арыбаңыздар. 21 декабр жөнүндө айтайын, анан 21 числолор жөнүндө. 21 декабр бул эң узун түн, эң кыска күн, билесиздер. 21-нен баштап бизде күн узара баштайт, түн кыскарат. Ошону бир гана кудуреттүү улуу күч жараткан теңдейт. Ошон үчүн биздин ата-бабалар 4 мезгилди белгилеп келген. Жаз, жай, күз, кыш. 21 март, 21 июнь, 21 июнь, 21 сентябрь, 21 декабрь. Анткени ошол күнү бир гана кудурет, мисалы суунун бири Сулайман, темирдин бири Дөтө деп башка ээлерге тапшырып койсо кызматын, ошол күндү гана бир гана Кудай убакытты өзү тизгиндейт экен да. Ошол кудуреттүү жараткан буну кыргыз элибиздин мыйзамына салып айтып койгон. Мисалы ошол күнү бизде жыт чыгарып, тасмал жазылып, түлөлөр, союштар союлуп, шамдар жагылып, атат тилектер айтылат. Эмне себеби дегенде, көзү өткөн ата-бабаларды эскерип, алардын рухун арулап, тазалап, кубатын күчтөтүп, түбөлүк чексиз жарык жашоолорго алып өтүү. Биз тирүүлөрдүн кызматы ошол экен. Биздин миссиябыз, жашоо жаралуу кызматыбыз ошол көзү өтүп кетип, мындан көптөгөн кемчиликтерди кылган адамдардын арылтып, жарык жашоолорго алып баруу. Анткени Манас ата айтат, качан гана адамзат нур абалына келгенде мен түбөлүк чексиздиктеги кызматымды аткарган болуп, орнумду алып, жайым тынчыйт дегендей да, ага чейин Манас атабыз тынымсыз кызматта болот. Ошондуктан 21 декабрь күнү сиздер дейт да, могу жерде айтат, сиздердин кылган кызматыңар эми кылып жүргөн, билип жүргөндөргө айтатам да. Кызматыңар жана салымыңар Кудай тараптан дайыма каралууда. Ошол себептен силер бекем ишенич менен улуу чексиздиктин сапарына жанана жер эненин катмарында жайгашкан жандарга өйдөгө чыгара бергиле дейт. Бүгүнкү учурда жер эненин биринчи жана экинчи катмарынан көптөгөн жандар силер аркылуу улуу алам боштондугуна жана чексиздигине которулду. Мына бул дагы силердин чоң кызматыңар жана аткарган ишиңердин далили. Ар бир улуу 21 түн улуу аалам менен жер эненин теңели учур болуп саналат. Дал ошол түнү аткарылган улуу Манас ата тонусу жер эненин катмарынан көптөгөн жандарды бир улуу күч аркылуу боштондукка, улуу чексиздикке алып кете алат. Дал ошол жер эненин өзөгү жеткен акыркы катмардан жандарды бошотконуңарда чыныгы жер эненин учуруна бириге аласыңар. Жер эне бешикке айланат деп атат да. Себеби силерден өткөн учур, андагы катмарда жайгашкан жандарды акырындап улуу Манас ата күчү аркылуу жана улуу жараткан Кудайдын учуру менен алынып чыгарылат. Качан гана силердин учур менен, силер аркылуу өткөн Кудайдын учуру менен бирге жер эненин учуруна бириккенде дейт. Көрүп атасыңар, 3 учурду айтат. Ал учур жер эненин өзөгү аркылуу өйдөгө чыгат. Ошол өйдөгө чыккан силер аркылуу жайылат. Андагы учур улуу Кудайдын учурун, силердин учурду, жер эненин учурун жана 3 учурду камтыйт. Мына көптөгөн касиеттүүлөр кармангандар билет. Көптөгөн жандарды жер алдынан көккө алып чыкканын өздөрү деле көрүп, билип, туюп жүрат. Буга жана Бүбү Мариям апанын Бек Арстан ата Тайчы жөнүндө айтканы далил. Ошону канча 1248 жыл жер алдында жана сазда жатканын, ошол кандайдыр бир өзүнүн шерттери менен неме кылып, бир нур аркылуу чексиз жарык алып чыгат. Бул деген ошол биздин ата-бабаларыбыз кээде кызматын аткара албай кетет, кээде ашылып кетет. Ошондон бир аз кемчилик кеткенде ушул туңгуюктарга түшүп калат экен да. Ошондон бошото турган тирүү адамдарсыңар деп айтылат да. Бул деген мисалы 21 түнкү саат 24:00 баштап 21-ни оогон түндөн баштап кайра 22-сине оогонго чейин чоң чексиз жарык жашоолорго портал ачылат да, мындайча айтканда. Ошол күнү сөзсүз ыйык жайларга барасыздарбы, өзүңүздөрдүн үйлөрүңүздөрдү тазалап аластайсыздарбы, жакшы токошторду жасап, тамактарды кылып, даамдарды кылып, жашына шамдарыңыздарды жагып, ошол 7би, 8би, 9бу, 21би, 101би, 41би токошторуңуздарды ошол көңүлүңүзгө каалаганын кылып,
союшуңуздарды союп, союш деген сөз соо, акка, ишке, жараткандын ишине арналган ушул курбандык. Чолпон ата улуя койду колсо чолпон ата неменики Ойсул ата ошо улуу рухтардын пирлерине да атап коюш керек. Ошо жандыктын жан жакшы мал жанга аралчы деген аралчы болуп сиздердин кырсыңыздарды же ошол көз өткөндөрдүн кырсыгын кагып чаны көккө кетсин, эти бизге азык болсун, ошонун бышкан даамы менен көктөгүлөр дагы азыктансын, канын чийни ушул канчиндерге азык болсун деп баарына тегиз тең караганы, тең дегени ошол биз жакшы болуп адам болуп баардык жер энеге, жердин катмарындагылардын баарына мээрим төккөндө, анан көктөгүлөр алар өйдөгө чыкканда көктөгүлөрдүн да жаны тынчыйт. Анткени алар бул жакта алар кыйналса алар да безип жүрөт арбактар. Ошон үчүн сөзсүз аларды аткаргандан кийин Манас атанын туунусун жасайсыздар. Манас атанын туунусу кандай дегенде бул Адемиде айтылат. Буну жанагы медитация деп жанагы Өмүрбек өткөрүп жүрөт, бирок ошол китепти каяктан алганын айтпай атат. Бул медитация Айкөл Манас атабыздын өзүнүн кызы Адем аркылуу жаздырган тунуу. Анда минтип айтасыздар. Аалам жер чеги ажырап бөлүнө элек кездеги, ай күн жылдыз жаралып көрүнө элек кездеги, улуу Манас нур болуп ал мустактан бери эле ааламдын чындык деми руху сөзү ээси. О жараткан көкө теңирим, өзүңө дитиңди буруп ак дилимден кайрылып турам. Бүгүнкү улуу ыйык тунуумду кабыл кылыңыз. Менин мурунку жашоолорумдагы жана азыркы жашоомдогу кетирген күнөөлөрүмдү билип билбей жаман сөздөрдү сүйлөп, терс ойлорду ойлоп, ушактап күнөө кетирген болсом, жана бирөөлөр мен жөнүндө жаман ойлоп, жогоруда терстерди жасап жашоомду тоскоолдук кылган болсо, мен алардын баарын кечирдим, өзүңүз баарын кечире көрүңүз деп кечирим нурун сурангыла дейт. Ой улуу көкө теңирим, учурлар менен учур бириккен болсун, жүрөгүмдө чексиздик жаралган болсун, жер эненин учуру менен чексиздик нуру сыртка чыккан болсун деп чын дилиңиздер менен кайрыласыздар да. Анан о жараткан көкө теңирим, сиз мага өзүңүз гана керексиз. Сизди мендеги эң ыйык сизди таанытуучу учуруңуз гана керек. Мен ыраазымын сиздин мендеги учуруңузга, сиздин өзүңүзгө учурдагы баар кылган атаңыздын атын, апаңыздын атын айтып, ата энеме баарына күч касиетиме, учурдагы жашоомо терең ыраазымын. Чексиздик менин жүрөгүмдө, Кудайым менин өзүмдө, учурум менин өзөгүмдө. Мен учурда жөн гана күчмүн, эң ыйык аруу таза күчүңүзмүн. Учурда сизге болгон кызматым, жүрөгүмдүн кенендиги, мээрими, сүйүүсү сизге чексиз. Аалам менен жер эне теңдикте. Учурда кылган кызматым дал өзүңүзгө. Менин ишеничим сизге абдан терең, сиздин мендеги учуруңузга терең, ушул Манас ата илимини күчүнө терең. Мен учурдамын, мен жөн гана учурдамын. Мен учурда чексиздикти таанып жатам. Мен учурда чексиздикти Манас ата күчү, илми аркылуу чексиздикти жаратып жатам. Манас деп 7 жолу айтасыздар. Манас, деген өмүр. Манас, Манас. Анан 7 жолу айткандан кийин Манас, анан 8-инчисинде теңир дейсиздер. Андан кийин тунасыздар. Тунгаганда ошол ойду дагы жоюп, көрүнүштөрдү, бүт нерсени эчтеке эстебей жөн гана тунуп, тынчыган аракет жасайсыздар. 1 мүнөтпү, 5 мүнөтпү, 1 саатпы алыңыздардын жетишинче. Мен сиздерге кыскача түшүнүк бердим. Ушул нерселерди жасасаңыздар, биз бул күнгө чейин көз өткөн аталардын бизге үмүт кылган үмүтүн артып, алардын тозок жашоосунан куткарып, көккө узата турган бир учкун кызматыбыз болот. А калганын жана бир чарк эткен бир спичкадай эле болобуз. Калган отту тутантып, алуулутуп алып кетип, аларды ошондой чоң нерседен куткаруу бул Манас ата күчү. Ошон үчүн Манас куткаруучу күч деп айтылат. Манас илими куткарат. Манас деми руху, кубаты, күчү, руху, чексиздик жарык нуру куткарып, түбөлүк жарык чашууларга аларды алып өтөт. Анан ошондо сиздердин дагы жана кырсык кыйынчылык
жашоодо жетпеген нерселериңиз, жашоодогу тоскоолдуктарыңыздардын жолдору ачылат. Ооруңуздар ооматка айланат, кырсыңыздар кызматка айланат, жашооңуздар теңделет, милдет калп болот, тилектериңиздер кабыл болот. Ошон үчүн тунуу деген ошол тунуш керек. Биз ошол манас илими аркылуу, манас күчү аркылуу, манас дем аркылуу ошол нерсеге келгенде анан аалам менен жер эне теңелет. Азыр биздин жер эненин энергиясы түшүп кеткен. Анткени адамдар Кудайдан, жараткандан сурай берип өзүмчүлдүгү ашып, пейили тарып, кара энергиясы же болбосо карайып кеткен да, тазаланбаган. Эми ошол тазаланган сайын жандар агарып тазаланганда көктөгү кубаттар менен ааламда жердин кубаты теңелет. Анан адамзаттагы жанагы жарык жашоолор, жаркын жашоолор пайда болот. Ошондуктан биздин күчүбүз азыр жетпейт. Ошон үчүн сөзсүз ыйык жерлерге, сакралдык байланыш бар жерлерге барсаңыздар болот. Ыйык мазарлуу жерлерибиздин андан дагы элибиз билген мындай белгилүү мазарларга барсаңыздар болот. Ошондой жерлерге барып тилектерди кылып, өзүңүздөрбү, ошол топторуңуздар мененби, жакындарыңыздар менен барып бата тилек кылып, кыргызча, кыргыздын сөзүн, кубатын, күчүн, демин, манастын рухун, манастын күчүн иштетип, жанагы манас атанын тунуусун жасап, бир жараткан ушул күнгө чейин ошол пайгамбарлар аркылуу, ушул улуялар аркылуу өзүнүн күчүн, энергия, кубатын бар экенин таңазалап келди. Эми мунун ошо ишке ашыра турат. Ушу ишке ашырачулар сиздер ошол нерсени аткарып кылыңыздар. Бул 21 түнгө огондон баштап 24:00дөн 22-сине чейинки чоң жасала турган иштериңиздер. Анан ошол учурда ошол баардык нерсени майрамдай өткөрүп, улуу сөздөрдү сүйлөп, улуу манас ата баяндарын, улуу манас илимин чагып, улуу рухтарды, кайып илимин, кыргыз илимин, жан дүйнө илимин, өзүңүздөрдүн санжыраларыңыздарды, өзүңүздүн ата бабалардан өткөн аталарыңыздын жакшы иштерин, энеңиздин жакшы иштерин, жакындарыңыздын көз өткөндөрүңүздүн, эмге адамдардын жакшы балдарынан айрылып калган алардын жакшы жактарын эскерип, кубаттанып, күчтөнтүп, алардын кубатына күбөт, жарыгына жакшы чексиз кошуш керек. Ошон үчүн ар бак ыраазы болбойн, тирүүчү арыбайт деген ар убак, ар дайым аруу кубатка чексизге кетсин деп, кыргыздар ар бир сөзүнө, сөздүн ичиндеги маани маңызына, анын рухтук аң эс аң сезимине катып келген ушол сөздөрдү чечсеңиздер, өзү эле сөз айтып турат. Биздин кыргыздын салтын аткарсаңыздар, салт өзү аткарат. Ошонун ар жагында чоң утушун аласыздар. Сиздерге жакшы жашоолор буйруйт. Эгер сиздерге кандай суроо жаралган болсо, менин байланыш номериме чалсаңар болот. 703 8 13 83 99 WhatsApp номериме жазсаңыздар болот. Бар болуңуздар.